Таза, адилеттүү жана бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүү менен шайлоо өткөрүү. Бул 28 ноябрда өтө турган саясий жарыштын эң башкы принциби болушу керек. Президент Садыр Жапаров айыл өкмөт башчыларынан тартып, министрлер кабинетинин төрагасына чейин бардык жетекчилерге так ушундай милдет койгон. 21 октябрда өткөн жалпы республикалык кеңешмеде дагы облус өкүлдөрүнө жана акимдерге кайрылып, шайлоого аралашпашы керек экендигин айтып, административдик ресурс таптакыр колдонулбашы керек деп эскерткен. Менин алдыда боло турган шайлоонун таза өтүшүн камсыздоо милдети турат. Мындан ары бардык шайлоолор таза өтөт. Болгон күчүбүздү жумшайбыз. Административдик ресурс таптакыр колдонулбайт. Ага жол бербешибиз керек. Мындан ары мурдакылардын катасын кайра кайталай бербей, келечек муунга үлгү болуучу шайлоо процессин өткөрүп беришибиз керек. Ким кызматта туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, кызматтан алынып эле тим болбостон жоопкерчиликке дагы тартылышат. Райондордо шайлоого кийлигишкен акимдер менен айыл өкмөттөр эле жооп берип калбайт. Райондук күч органдары, же райондук билим берүү бөлүмү, же мугалимдер, дарыгерлер кайсы бир саясий партиянын же талапкердин пайдасына тартылып иштеген болсо, эскертип коеюн, жазасыз калбайт. Президент Садыр Жапаров шайлоону таза өткөрүү максатын ишке ашыруу үчүн 1 ноябрда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Анда министрлер кабинетинен тарта бардык мамлекеттик кызматкерлерге тийиштүү тапшырма менен бирге эскертүү дагы берилген болчу. Президенттин жарлыгы абдан керектүү нерсе, анткени буга чейин мындай түз багытты жана кепилдикти мындай эч ким берген эмес да. Кепилдик дегенин бул деген ошол жерде жарлыкта так эле жазылып турат. Мугалим менен доктурларды жана башка ошо бюджеттик тармакта иштегендерди бир жака үгүттөө, бирөөгө добуш салуу, же болбосо бирөөнү мындай бир тарапты көздөп бир кандидатка деген бир иштерди так эле алым салынсын деп. Белгилей кетсек, президенттин жарлыгын аткаруу максатында министрлер кабинетинин иш планы иштелип чыгып, жерлердеги жетекчилерге аткарууга жиберилген. Акыркы маалыматка ылайык, шайлоо мыйзамдарынын бузулушу боюнча 59 факт катталды. Анын ичинде админ ресурсту колдонуу боюнча дагы бузуулар бар. Мындай аракетке барган бир дагы жетекчи жазасыз калбайт экендигин президент эскерткен эле. Үгүт иштери башталгандан бери 10 күн ичинде Баткен облусунун Лейлек районунун администрация башчысы кызматынан убактылуу четтетилсе, Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланды. Мындан тышкары Ош мамлекеттик университетинин айрым мугалимдеринен тартып, ректоруна чейин саясий өнөктүккө аралашкан үчүн кызматынан кол жууду. Бул боюнча министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров билдирүү таратып, мамлекеттен айлык акы алып иштеген ар бир кызматкерге шайлоого аралашуудан алыс болууну эскертти. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарынын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө 2021 жылдын 1 ноябрында жарлыкка кол коюлган. Президенттин жарлыгын аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин иш чарасы иштелип чыгып, тийиштүү министрликтер, ведомстволор жана башка мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине аткарууга жиберилген. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде жана Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу 59 факт катталган. Анын ичинен 29 фактысы Кыргыз Республикасынын Борбор шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүүчү координациялык топко келип түшкөн. Мисалы 2020 жылдын октябрь айында 466 мыйзамдын бузуу фактылары катталган. Анын ичинен 170 сатып алуу, подкуп боюнча. Үгүт иштери башталгандан бери 10 күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндө мыйзамдарын бузуу фактылары жана президенттин жарлыгынын жетиштүү деңгээлде аткарылбагандыгы үчүн төмөнкүдөй чечимдер кабыл алынды. Баткен облусунун Лейлек районунун мамлекеттик администрация башчысы аким кызматтан ордунан убактылуу четтетилди.
Исфана шаарынын мэрине сөгүш жарыяланды. Ал эми бүгүн Ош шаарындагы студенттерди окуу учурунда үгүт иштерине катыштыргандары үчүн Ош мамлекеттик университетинин педагогика факультетинин деканы Муратбаев жана ошол факультеттин 3 мугалими кызматтан алынды. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кожобеков кызматтан алынды. Билим берүү жана илим министри Купешовго, Ош шаарынын мэри Мамбетовго сөгүш жарыяланды. Урматтуу бюджеттен акча алып иштеп аткан биздин кызматкерлер, өзгөчө жетекчилер, сиздер шайлоо үгүт иштерине алаксабасаңыздар, өзүңүздөрдүн милдеттериңиздерди так аткарсаңыздар, силер шайлоону иштөөгө, шайлоонун жакшы шарттарды түзүп берүүгө милдеттүүсүңөр. Өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди шайлоо күнү жүрөгүңүздөр менен, акылыңыздар менен бересиздер. Бирок азыр аралашпасаңыздар. Урматтуу жетекчилер, жумуштан бошоп калбайын десеңиздер, президенттин указын так аткарып, кыргыз элинин астында абийириңиздерди таза болушун мен кабинет министрлеринин төрагасы катары жана администрация президенттин жетекчиси катары суранам жана талап коем. Шайлоону таза өткөрүү бир гана мамлекеттик органдардан эмес, талапкерлерден жана шайлоочулардын дагы жоопкерчилигинен көз каранды. Президент белгилегендей, мамлекеттик кызматкерлер шайлоого аралашпастан, тескерисинче максималдуу түрдө таза, так, ачык өткөрүп берүүгө милдеттүү. Серепчилер белгилегендей, эң башкысы бул жолу элдин эркин тандоосу камсыздалды. Президент Садыр Нуркожоевич эң негизги максат ошол укук коргоо органдар болобу, бийлик болобу, ушундай эле өкмөт болобу жана муниципалдык мамлекеттик органдар иштеген ишмерлерге ар бирине тапшырма берип атат бүгүнкү күндө. Бул деген эң негизги таза шайлоо өткөрүү. Биз көрдүк, тарых көрсөттү, 3 элдик толкун, 3 революция. Эң негизги себеп эмне болгон? Бул шайлоолор болгон да. Мыйзамсыз шайлоолорду өткөрүп, ошого элдер нааразы болуп, толкундар болуп, революция болгон да. Азыр президент өзү айтты, саясий эркин бар, мен күчүм жетет, ушундай эле ар бир кызматкерге тапшырма берилет да. Ошол баарыбыз жапатырмак болуп, ошол ачык айкын өткөргөнгө шайлоого аракет жасашыбыз керек да. Шайлоо мыйзамын бузууларды каттоо үчүн тажрыйбалуу тартип сакчыларынан турган 200дөн ашуун атайын топ түзүлгөн. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жалпысынан 2435 участкалык шайлоо комиссиясы түзүлгөн. Эскерте кетсек, жогорку кеңештеги 90 орунга партиялык тизме боюнча 21 партия, 1 мандаттуу округдардан 312 талапкер ат салышууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Ният Эргешова, ЛТР, Бишкек.